Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи студия программасы сиздердин назарыңыздарда салык жааты дегеле мамлекеттик бюджетти толуктап турган бирден бир булак. Мына ушул салык жаатындагы жыл ичинде жасалган айрым реформалар дегеле бүгүнкү күндө салыктан түшкөн каражат мамлекеттик бюджеттин керектөөлөрүнө дегеле мамлекеттик жалпы экономиканын өсүшүнө кандай жардам берди, кандай таасир этти, дегеле салыктагы жасалган жыл ичиндеги иштер, реформалар боюнча кеп кылуучу студиябызга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдуваповду чакырганбыз. Алтынбек Камекович, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Жыл жаңырып келе жатат. Келе жаткан жаңырыгыңыз менен ушул сиздердин ушул салык жаатындагы айрым бир маселелер дегеле бүгүнкү күндө ушул жыл ичинде сиздер пландаган иштер жыл аяктап баратканда артыңыздарга кылчайып бир маани берип карап аткан чыгарсыздар. Жыйынтыктап кандай жыл болду? Саламатсызбы, Бакыт мырза. Биринчиден мен айтып кетким келет, салык жааты үчүн 2023 жыл бир жакшы жылдардан болду десем жаңылышпаймын. Себептен 2023 жыл биз мындай аябай жакшы салыктарды жыйналдык. Бул эгер цифра түрүндө айтсак, бул 248 миллиард акча жыйналдык да. Бул деген аябай чоң сумма деп эсептейбиз. Бунун баардыгы ушул биздин жарандарыбыз салык чектерди талап кылып, биздин салык төлөөчүлөрүбүз баардыгы жакшы төлөп баштаган үчүн ушул суммаларды бүгүнкү күндө биз жыйналдык деп айтсам жаңылышпайм. Себептен бул былтыркыга караганда 40 миллиардка ашыкча жыйналдык. Көп биздин алдыбызга Министерство финансовдун коюлган планы 1 миллиард 900га ашыкча аткарылды. Ушунун баардыгы буюрса мына кийин цифровизациянын, андан кийин контролдук кассалык машиналардан, электрондук счет фактура, электрондук транспортный накладноолордун баардыгы биригип ушул жакшы жыйынтыктарды берип атат десем жаңылышпайм. Салык кызматы 2023 жылы канча салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту? 23 жылы, ушул 23 жылы мына бизде эгерде карап көрсөңүздөр 248 миллиард биз жыйналдык да. То есть ушунун ичинде салык топтомдору бул 184 миллиард, калгандары страховой взнос болуп эсептелинет. Бунун баардыгы мына мисалга келтирип кетсем, быйылкы жылы ноябрь айында эле эгерде карап көрсөңүздөр, то салык түрүндө биз порядка где-то 20 миллиардтан ашыкча жыйналдык да бир айда. Бизде мисалы ошол эле 14-15 жылдары мисалы биз жыйнаган салыгыбыз жылына бир 25-30 миллиард болчу да ошонун тегерегинде. Быйыл биз бир эле айда ошонун баарын жыйнап эме кылып атабыз да. Бул мындай аябай жакшы жетишкендик деп эсептейм. Себептен бунун баардыгы ушул дагы бир жолу айтып кетем, ушул жыл бою уксаңыздар керек, ушул ККМ аппараттарынын натыйжасы, ошонун баардыгын электрондук транспорттун накладноолордун натыйжасы, электрондук счет фактураларынын натыйжасы да. Ушуларды биз быйылкы жылы мындай бир жакшы ногуна кое алдык десем болот. Себептен мисалы убагында эгерде биз мурунку цифраларды айтчу болсок, мурундары бизде где-то в порядке 21 жылы бизде где-то бир 14 миң ККМ иштечү да. Бирок ошол 14 миң ККМден болгон бир 3-4 миң гана иштейт эле, калган баардыгы жөнүнө жатчы. Азыркы учурда бизде мына бүгүнкү күндө бизде 71 миң контролдук кассалык аппарат иштеп атат. Бүгүнкү күндө анын баардыгын биз мисалга айтсам кайсыл убакта иштетип баштады, кайсыл убакта ушул контролдук кассалык машинкасын жаап атат, ошонун баардыгын бүгүнкү күндө көрүп атабыз да. Ошол эле учурдан мисалы электрондук счет фактуралар
электрондук структура 2020-жылы ишке кирген. Бирок тилекке каршы жакшы иштеп аткан. Бүгүнкү күндө ушул электрондук структуралардан турууна койдук. Ушулардын баардыгын болгону бүт баардык закон ченеминде кодекске ылайыкталып, баардыгы иштеп аткан эле ошонусун көзөмөлдөп турдук. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө бизге жакшы натыйжасын берип атат. Себептен албетте бул жерде биздин салыкчыларыбыздын салымы цифровизация киргенден баштап ушул бүт баардык мисалы тармактарды алсак 80ден ашык программа киргиздик да. Ошол жерде бүт биздин салыкчылар жакшы иштеп, жеңил көрүнө турган ушул программа өзү эсептеп, жанагындай коррупционный рисктер болбой турган кылып туруп, бүт баардан быйылкы эле жылы биз 80ден ашык программа киргиздик да. Ушунун баардыгы ошол биздин салыкчыларга жеңилдетүүнү киргиздик. Өзүңүздөр көргөндөй мындан албетте бул эң бир чоң бул саясий чечим да. Ошону биздин урматтуу президентибиз ушул баардыгы салык төлөсүн, эч ким эч кандай бир крышевание болбосун деп туруп ушундай тапшырмаларды койгон. Ушулардын натыйжасын бүгүн биз көрүп турабыз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, президент өзү чыгып базарларга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келди. Председатель кабинета министров Акылбек Усенбекович ар бир мындайча айтканда бош болгондо магазинге чейин кирип туруп текшерип берип атат. Биздин жумушту ошол эле учурда биздин салык төлөөчүлөрдүн жумушун карап, кандай терс, кайсыл оң жактарын баардыгын көзөмөлдөп жүрөт. Ошол эле учурда көрүп атасыздар, правоохранительный органдар канчалык иш жүргүзүшүп атат. Бир эле ГКМБсын алсак, ал жактан канчалык биз эми мындай жакшы түшүндүрүү жолдору менен түшүндүрүп айтайлы дейбиз. Бирок кээ биркилер мурунку заман менен жашайбыз деп, мурунку жана коррупционный бир иштер менен иштейбиз деген аракет кылган ишкерлердин баардыгын бүгүнкү күндө ГКМБ өзүнүн нугуна салып, эми жана орустарда айтканда метод пряника и кнута болуп атат да. Биз мындай жакшы сөзгө айтып киргизип аракет кылып атабыз. Ким түшүнбөгөн биздин правоохранительный органдар ошолордун баардыгын мындайча айтканда ушул мыйзамдуу мындайча айтканда жолго түшүрүп, ушул бүгүнкү күндөгү көрүп аткан, өзүңүздөр көрүп аткан натыйжасын ушул баардык жапа-тырмак алып кетип аткан жумушуна. Салык төгүмдөрүнүн анан сиз айтып аткан ушул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жыл ичинде ашыгы менен аткарылышынын себеби ушул жалаң эле ушул ККМ аппаратынын негизинде, анан жанагы сиз айтып аткан электрондук санариптештирүүнүн кызматынын жардамы менен ушундай натыйжаларга жеттиби же башка дагы бир негиздер барбы? Биз айта турган. Ушул негизи ушул бул электрондук санарип да. Эң негизи. Ушул санарип менен биз канча деген убактыдан экономдоп атабыз. Биздин мисалы мурунку убакытта биздин салыкчылар бир ай анализдеп аткан мекемелердин азыр машиналар, программалар ушулар мындайча айтканда 10-15 мүнөттө эле анализдеп чыгарып берип коюшат. Оперативдүү. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ар бир мекемени анализдеп, тариздеп, кайсыл жерде кандай мүчүлүштү кетирип атат, ошонун баардыгын мисалы көрүп атабыз да. Бүгүнкүнүн эртеңкиси бар деме? Анан бүгүнкү жасап жаткан реформаларыңыздар кай жакка алып баратат? Дегеним себеби кийинки жылы канчалык деңгээлде салык чогулта аласыздар? Канча салык чогултабыз деп пландап жатасыздар? 2024 жылга бизге 298 миллиард план коюлган. Биз ойлойбуз андан да аткара турган эле план, себептен биз дагы көп программаларды киргизип атабыз. Дагы көп программалар бизде киргизебиз деген ойлор бар. Ушулардын баарын киргизип алсак, мен ойлойм мындан да ашык жыйнаса болот. Мен мурунку передачаларыңызда
айтып кеткен болчумун, тиги мисалы Армения бизден 2 эсе кичинекей. Халктын саны боюнча 3 эсе аз. Бирок бүгүнкү күндө алар 500 миллиард акча жыйнап атат да биздин акчага. Биз мындайча айтканда 300 миллиардынан 2024-кө коюп атабыз. Мен ойлойм ушунун баарын аткарса болот да. Бизде эгерде башка мамлекеттер менен эгерде сравнивать этип көрсөк, бул жерде эң ылдыйкы, эң төмөн ставкалар менен салык бизде, Кыргызстанда. Убагында жана патентный системалар кирип калган. Бүгүнкү күндө бир да мамлекет, мисалы, даже бир африканский мамлекеттерде мындай патент деген түшүнүк жок да. Бул бизде бир убакта кирип калган экен, ушул салыкчылар жакшы тейлей албай, анан ошо жардам болсун деп туруп киргизип алып, ошонун бери чыкпай жүрөт да. Негизи бирок биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө мисалы единый налог деген бар, ставкасы 0. Ошондой эле патентте. Бирок сиз патентти мисалы мурундар сатып алсаңыз 1000 сом, 2000 сом, 5000 сомго сатып алсаңыз, азыр ушул регистрация эле болуп коесуз налогуда. Бүттү. Эч кандай бир мындайча айтканда отчет деле тапшырбайсыз. Өзүңүздөр билесиздер, мына убагында бизде патент 4 миллион сомго чейин болчу. Андан кийин мына былтыры Садыр Нуркожоевич 8 миллионго көтөрдү. Быйылкы жылы 15 миллионго чейин. Ушунун бардыгын 15 миллионго чейин сиз салыктан төлөбөйсүз. Контролдук кассалык машина менен уруп коесуз, отчеттан салыкка келип туруп отчеттун тапшырышы да кереги жок. Биз өзүбүз ошол контролдук кассалык машинаны басып турсаңыз эле, биз ошону өзүбүздө системадан көрүп туруп эле сизди мындайча айтканда сиздики жакындап атат, же сиз мынтип туруп иштеп атасыз деп туруп биз уже тариздегенге, анализдегенге мүмкүнчүлүк пайда болду да. Бүгүнкү күндө биз мына Россия Федерациясынын жазып берген программасы менен бизге 21-жылы программасын берген. Ошол программасы менен мына бүгүнкү күндө иштеп, бүт бардыгын орустар айтканда секунду тейлегенге мүмкүнчүлүк бар. Өткөндө ошол жана ККМ аппараты боюнча айрым ишкерлер, соодагерлер тарабынан ушул айрым наразычылыктар чыкканда, кайсы бир мындай бир республиканын аймактарында айрым бир кемчиликтерди эске салышкан эми. Адистердин иштеп аткандыгы, бүгүнкү күндө жетишсиз болуп аткандыгы, же болбосо ошол баягы кезекке туруп калуу мөөнөтү абдан бир узагыраак болуп аткандыгы тууралуу, анан ККМ аппаратынын дагы деле түшүнбөй аткандыктары тууралуу кеп козголду эле. Ошол кемчиликтер бүгүнкү күндө жеңилдедиби? Эми бул боюнча биз толугу менен иш алып барып атабыз. Албетте бир мындай өзүңүздөр уктуңуздар, президенттин өзү изилдеп, өзү карап чыккан экен. Анан ушул жерден чечим чыгарылды. Салык жааты мындайча айтканда толугу менен жакшы түшүндүрө алган жок депчи. Ошон үчүн бизге жарым жылга дагы мөөнөт берилди. Ошол жарым жылда дагы түшүндүрүү иштерин жакшырткыла, дагы элдин баарына түшүндүрүлө. Себеп дегенде ушунун баардыгы азыркы бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштардын баардыгы бул мындайча айтканда мурункуга караганда биздин көп мындайча айтканда ставкаларыбыз, мына жана айтып кеткен мурун 4 миллион сомго чейин патент болчу. Азыр 8-ден 15-кө өттү. Ушунун баардыгы бул жеңилдик да. Анан ошол жеңилдиктердин баардыгын элге жакшы түшүндүрүп, буюрса мен ойлойм ушул биринчи жарым жылдыкта ушунун баарын түшүндүргөнгө аракет кылабыз биздин элге. Ошол эле учурда биз мен убакыт менен пайдаланып айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө биз мына РСК банк, андан кийин Мегаком үчөөбүз биригип атабыздан, ушул бир жаңы сценарий ачып атабыз. Буюрса мына ушуну февралда жүргүзөбүз. Бул деген сөз Мегакомдун операторлору дагы
Кадимкидей сиздерден мисалы ким салык төлөйм десе, кандай отчет берем десе, ошонун баардыгын Мегакомдун дагы операторлору алып иштей бере турган болушту. То есть ушунун баардыгын РСК банк платформасында бүт баардык төлөмдөрдү, салыктардын баарын ушинтип тейлеп, мындай дагы бир жакшыртканга аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, биз мына Бишкекте 21-жылы Центр обслуживания предпринимателей деп ачканбыз да, ЦОП. Анан аябай жакшы өзүнүн натыйжасын берди эле. Мынан 22-жылы биз ушул ЦОПту Оштодан ачтык. Биз ойлойбуз, ушул бүт жерлерге барып туруп ушул Центр обслуживания предпринимателей ачып, ошону менен анан салык системасын толук менен, мындайча айтканда, жана азыр карательный органда болуп атпайбы? Биз барып бара биз услуга предоставлять эткен орган катары эле эсептелип калабыз да. Ошонун үстүнөн азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Мен ойлойм, мына жакынкы арада ушунун баардыгын ишке ашырып алсак, болгон ишкерлерге биз бүт, мындайча айтканда, услуга гана оказывать этип калабыз да. То есть текшериштин эчтекенин кажети жок, себептен биз мындайча айтканда азыр бүт баардыгын онлайн көрүп атабыз. Себептен электрондук счет фактуралар бул баардык биздин базада бар. Контролдук кассалык машиналардын чектери баардыгы бизде бар базада. Электрондук транспортный накладнойлор, ушулардын баардыгын бизде базабызда бар. Мындайча айтканда азыр толугу менен, мындайча айтканда, ишкерди биз тейлеп бүгүнкү күндө анализдеп, тариздеп, анан ушунун үстүнөн иштеп жүргөн үчүн азыркы натыйжалар жакшы цифрларды көргөзүп атат да. Бул жанагы салыктык башкарууну санариптештирүүнүн бир канча долбоорлорун иштеп жана жайылтып аттыңыздар эле. Ошолордун катарына киреби азыр айтып аткандарыңыз, же андан башка дагы долбоорлор барбы? Бул ушул эң негизги долбоорлор. Ошонун эле ичинде биз жаңы эле айтып кеттим, 80-ден ашык программа киргиздик да. Мунун баардыгы ушул коррупцияга каршы, чтобы биздин инспекторлордон, мындайча айтканда, аша чаап кетпей турган кылып, же болбосо мына бир эле мисал келтирейин, эми текшерүүлөр бизде жалаң эле планшет менен болуп атат. Азыр планшет менен барат, ошол планшет менен мисал иштейт, ошол планшетке баардыгын киргизет, аны оңдой албайт. Мисал кагаз менен жазып барат, убакытта кетет. Тиги өзүнүн конторуна жеткичекти 100 звонок болот да, ошону менен кийин жана жазып келген 100дөн бири да жок болуп калат да. Ошон болбош үчүн биз бүт баардыгын санариптештирип, баардыгын, мындайча айтканда, планшет жүзүнө өткөздүк. Программаларды жазып бердик. Биз азыр программа менен биздин ишкерибиз, то есть биздин салыкчыбыз кайсы жерде жүрөт экенин билип коебуз да. Мисалы, бир мекемеге жөнөтсөк, бул башка жака, ошол мекемеге барбай, башка жака басып кетчү болсо, ошонун баарын көрүп турабыз. Ошол биздин негизги салыктык башкарууну жеңилдетип, жана бүгүнкү күндө ошо ишкерлер жана салык, эми ишкерлер дегенибиз салык төлөөчүлөр менен салыкчылар арасындагы баягы ортодогу маселени жеңилдетип турган ушул ККМ аппарат деп атабыз. Ошо ККМди ишкерлер жеңилинен колдонуп калыштыбы бүгүнкү күндө? Колдонуу кандай болуп атат? Ага үйрөтүү маселеси деги эле башында түшүнө албай атышты эле. Бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Эми Бакыт мырза, бул жерден өзүңүздөр эле көрсөңүз болот. 21-жылы, жылдын башында сиз мисалы көчөгө чыгып туруп ККМ чек деп туруп сурасаңыз, көбү түшүнчүмөс да. Бүгүнкү күнү уже ККМ чек деп туруп сурасаңыз, мектепте окуган бала да сизге жооп берет. Бул эмне экен, кандай экен, пайдасы кандай экен. Түшүнүк кеңейди. Себептен бүгүнкү күнү биз ушунун баарын үстүнөн иштеп атып туруп, биздин жарандарыбыздын салыктык маданиятын көтөрдүк деп айтсам жаңылышпайм. Себептен чынында уже
салыктык чек дегенде бүт баардыгы уже түшүнүп калышты. Бул жерде мисалы лотерея жөнүндө айтып кетсем болот. Ушул лотерея канча жылдан бери кирбей мына быйыл мына былтыр иштеп баштады. Жакшы натыйжаларын берип, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 400 миңден ашык ушул лотереяда регистрация болуп тур да биздечи. Бул өтө жакшы көргөзүч. Себептен биздин коңшу мамлекеттерден силер кантип каттап атасыңар деп таң калышып атат да ушунун баарын. Кече күнү ушул розыгрыш башталды. Башталган күнү YouTube'дан карасак 50 миң онлайнда отурушат. Булдан жакшы мындайча айтканда показатель десем болот. Эгерде акчалай жагын айтсак, ушул кассовый чектерди бүт бардыгын системага киргизип 20 миллиардтан ашыкча ушул 20 миллиард сомго сканер болуп тур да ушул чектерчи. Бул деген ушул 20 миллиардтыкын сөзсүз мындайча айтканда салык болуп туруп бюджетке түштү десек болот да. Ошону жетишкендиктер албетте муну бат эле сразу киргизиш кыйын. Албетте мына анча-мынча түшүнбөстүктөр болот. Булардын баардыгын мен ойлойм 1 жыл, 2 жыл ушинтип туруп анан биздин элибизде көнөт. Башка мамлекеттердин салыктарын деле көрүшсө болот. Канча жерлерде бизде ушул салыктын айынан канча деген кымбатчылык болуп кетти деп да көрүштү. Ошонун баардыгын мына биз жыл бою түшүндүрүп элдин баарына көргөзүп бердик. Мисалы 1 литр майда салык болгону 1 сом 50 тиын. Бул калган баардыгы бул өзүнүн баасы же ошол ишкердин өзүнүн коюп аткан баалары. Бул кымбатчылыктар болуп атса, бул дүйнө боюнча кымбатчылык башталып кетти да. Ошого биз ушунун баардыгын бүгүнкү күндө санариптештирип, санариптин эң негизгиси биз салык системасы бүгүнкү күндө жана акча чогултуу жагынан кетели деп атабыз да. Биз бүгүнкү күндө уже коопсуздук жагыбызда. Мына өзүңүздөр билесиздер, коопсуздук боюнча канча деген мурундары 21-жылга чейин мөөнөт өтүп кеткен продуктылар канча магазиндерден чыгып атты. Ошолордун баардыгын байкасаңыз бүгүнкү күндө жок. Ошонун баардыгын биз мындай шашпай ногуна коюп келебиз. Иретке салынды. Иретке салынды. Биз буюрса ушул мындайча айтканда бүт кайсы товар каяктан келди, кандай ингредиенттен жасалды. Мына мен мурунку передачалардан айтып кеткенмин. Мисалы айына чочконун этинен эле бизде Кыргызстанда 100 тонна сатылат. Кайсы жерде сатылат? Ал чочкон мисалы бир жерде сатылган же бир очередь болуп турган жерди көрбөйсүз. Бирок ошол эле учурда сатылып атат. Процесс жүрүп атат. Бул эмне себеп? Себеп дегенде көпчүлүк общепиттер, мен айтпайм баардыгы, көпчүлүк общепит мисалы чочконун эти 250 сом. Мал эти 500-600 сом. Анан айырмасы сразу 2 есе пайда көрүп атпайбы чочконун этин кошсо эле. И ошонун айынан биздин көп ишкерлер азыркы учурда мына бир гана мамлекет санарип жактан өнүгүп атат десек туура эмес, бүт контрабанда өнүгүп атат ошол эле учурда. Мындайча айтканда ошондой мындай таза эмес иштеген ишкерлер, булардын баардыгы тоже өнүгүп атат. Биз бул жагына бөгөт койсок, булар башка жагын ойлоп табышат. Ушинтип эле мындайча айтканда алышып келе атабыз да. Мен ойлойм, дагы 1-2 жылдын ичинде бүт баардыгын ногуна салып, тартипке келтирип, баардыгын мындай таза салык төлөй турган болуп калышат да. Себеп дегенде мына бүт бир гана чочкон эмес, бул башка продуктылардан. Кайсыл ун кандай мындайча айтканда эмнеден турат? Будайдан сырткары эмне кошулган? Бизде мына мисалы ветеринарный дарылар бар. Официально булар деген практически бизге официально кирбейт. Бирок кандайдыр бир жолдор менен кирип туруп, мына бүгүнкү күндө биз даже текшерилбеген дарылар мисалы дарылап атабыз малдарды. Ошонун баардыгын малды кайра эле биз ошону
союп жеп атпайсызбы? И бул жерде аябай көп мындайча айтканда суроо туулат. Ушунун баардыгын мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Ушунун баардыгын биз ойлоп атабыз. Мына салык системасы бүт баардык продукты жактан биринчиден, андан кийин медицина жактарын шашпай ушунун баардыгын нугуна сала алабыз деп ишенем. Жеке эле ошол сиздин айтууңуз боюнча ошол салак эле төлөтпөй баардык маселелерди, саламаттык сактоо жагындагы керек болсо ошол адамдардын ден соолугуна байланыштуу маселелерди, андан сырткары жанагы мөөнөт өтүп кеткен деген адамдар кооптонгон нерселердин баардыгын айтып атасыз. Ушунун баардыгы тең бир системага, бир нукка салынгандан кийин анан ушул чек мындайча айтканда ар тармактуу иштерди, жанагы ККМ аппараты ар тармактуу иштерди алып барганга иштеп калат экен да, биздин түшүнүгүбүз боюнча. Муну менен катар эми жанагы лотереяны айтып калбадыңызбы? Алдыда 30-декабрда ойнотулат да. Чын эле ушул бир соода жаатындагы, ишкерлик жаатындагы, анан салык төлөө жаатындагы бир алуучулардын, сатып алуучулардын бир кызыкчылыгын пайда кылган бир жакшы механизм болуп берди. Анан бир жагы ушул салык төлөөнүн эффективдүүлүгүн арттыра алды ушул механизм. Албетте, мен жанынан айтып кеттим, 20 миллиардтан ашык акча ушул соода болгон акчанын баардыгы ушул биздин система аркылуу өттү да. Бунун баардыгы мен ойлойм мындай жакшы биздин жарандарыбыздын мындайча айтканда чек суроого сураш үчүн көндүрүү жакшы бир ыкма болду. 2 жыл подряд bunun баардыгын ойноттук. Мына бүгүнкү күндө өзбекстандык биздин коллегаларыбыз ушун интересоваться этип, анан биз булар менен өзүбүздүн опытыбыз менен бөлүшүп, булар биздикин изучать этип туруп, булардан биздикин алып кетишти да. Анан мындайча айтканда бул эгер тарыхты айтып кетсем 2009-жылда болгон да бул лотереячы. Аракет болгон, бирок ошондо бир да чек мындайча айтканда лотереяга өткөн эмес. Себептен эч ким баспай койгон, эч ким сурабай койгон, ошонун негизинде анан 2 айдан кийин кайра эле ошол требуй чек лотереясы жабылып калган. Мына биз быйыл эч ким эмес 2009 менен эгерде сравнивать этсек, бизде 20 миллиардтан ашык кассалык чек өтүп атпайбы. Анан эми буну мына биз кийинки жылы ушул лотереяны кое туруп, эми кэшбэк дегенди көрөлү деп атабыз. Ошол буюрса, мына 2024-жылы кэшбэк системасын киргизебиз. Бул деген сиз сатып алганыңызда, ушул сатып алганыңыздан сизге автоматтык түрдө электрондук акча чөтөт. Сиз ошону менен бүт продукт аласызбы, эмне кыласыз, ошону демек бонус катары берилип турат. Бонус катары сизге мындайча айтканда электрондук акча түшүп калат сиздин кошелегиңизга. И ошону сиз кайра эле ошол эле мындайча айтканда базарга түшүп же магазинге кирип ошол акчага соода кылсаңыз. Демек сатып алуучуларга мындай кошумча кызыктыруучу механизм болуп калат турбайбы бул? Биз азыр жана салык чекти чогултуп аткан болсок, лотереяга неме кылып аракет кылып, анда болсо бонус чогултканга аракет кылып калат экен да сатып алуучулар. Бул лотереяда мындай экен, мындайча айтканда приздерибиз мына быйылкысын көрсөңүздөр, мына азыр жаңы жылда ойнотула турган бул 10 батир ойнотуп атабыз. Андан кийин 11 машина, андан кийин телефон, Dyson, ноутбук, ушулардын баарын ойнотуп атабыз да. Анан ошончодан 400 000 катышуучу бар экен да биздечи. 400 000 приз жок да. Анан арасынан тандалып алып. Арасынан лотереядан уткандар гана утуп кетет экен да. Калган баардыгы лотереяга мындай бир аз капа болуп калышат экен да. Андай болбош үчүн биз ошол демек ошол баягы эме сатып алуучуларды кызыктырбай турган жактары ошолор болуп калат экен. Сиздер байкадыңыздар, мониторинг болду бул боюнча. Бирок жылдан жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын сиздер баягы белектердин санын дагы көбөйттүңүздөр да. Улам барган сайын көбөйүп барат да. Мына алдыда ойнотула турган сиз айтып атасыз, канча батир деп атасыз, канча автоунаа деп атасыз. Абдан бир көбөйүп барат бюджет.
Биринчи жылы биз бизнес бизге коюп беришкен да. Бизнестегилер таза ишкерлик жүргүзгөндөр, булар жанагындай болуп калып атпайбы. Мисалы магазинге койгондо булар салык төлөйт. Анан салык төлөгөн же бир аз эле салыкты төлөгөн ишкер жанына ошондой эле продуктун коюп салыксыз коюп коюп атат. Анан бунуку бир аз кымбатыраак болуп калып атат дейт. Анан ошонун айынан буларга бир аз оор келип атат деп туруп ушул бизнес суранган бизденчи негизинен. Ушул лотереянын баштасыңар жакшы болот эле деп туруп биз ошондон мына по-моему 4-5 машина койдук биринчи жылычы. А быйылкы жылы уже мамлекет өзү коюп 20 машина электромобиль мамлекет каржылап берди ошонун баарын. 10 батир коюлуп атат. Ошондо мамлекет каржылап берди. Деги эле общий призовой фондун алганыбызда бизде где-то 200 миллион сом мамлекет бөлүп берди да. Ошонун баарынан биз ойлойбуз мындай аябай жакшы киргизе алдык, жакшы иштетип, ушунун баардыгы жакшы бир деңгээлде алып чыгып алдык деп ойлойбуз. Эми бирок кийинки жылды ойлоп атабыз кэшбэк дегенди да көрүп, ошол жактан да көрсөк деп туруп. Эми ар бир мамлекеттин башка мамлекеттердикин көрүп, изучать этип. Бул дагы бир жактын практикасыбы? Бул кэшбэктен бул башка, мисалы Азербайжанда кэшбэк колдонот экен. Анан алардан айтты аябай жакшы натыйжасын берди деп. Биз аларга өзүбүздүн лотереябызды көргөзүп бердик. Мисалы Америкада болсом, аларда ошол мисалы сиз иштебесеңиз, эч жерде иштебестен камераңызды алып алып туруп бир магазинге коюп коесуз. Анан кайсы жерде кассовый чек бербеген болсо, ошол камерасы фиксировать этет экен. Анан салык системасына бергенден кийин салык системасы барып туруп штраф салып, анан ошол жарым штрафын ошол жаранга берет экен. Ошентип кээ бирки жарандар кечке мисалы мындайча айтканда бекер болсо да камерасын көтөрүп алып туруп кечке ошентип туруп бир 10 штраф таап койсо 10 миңден 100 миң таап коет экен. Ошентип байган кишилер да бар экен мисалы Америкада. Биз бир аз ошол жагын эртерээк деп атабыз, бирок мунун да мен ойлойм келечекте да ошол ыкмандан аракет кылып киргизип көрөбүз. Алтынбек Каныбекович, ийгилик каалайбыз. Студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы салыктык башкаруу деги эле ушул салык жаатындагы жасалган реформалар, жыл ичиндеги жасалган жыйынтыктар бүгүнкү күндө кандай көрсөткүчтөрдү берди деген маселенин үстүндө мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдубапов менен маек курдук. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.